Салих колбаса азыктары сиздер үчүн ар дайым даамдуу. Чап, колду чап, жөн турбастан колду чап. Мыкы шоу башталды. Элдер мени тажатты. Актан байке качан келет деп күндө комментарийге жазып атты. Чап, колду чап, жөн турбастан колду чап. Кыргызстан буюрса өнүгөт. Жөн турбастан колду чап. Чап, колду чап, жөн турбастан колду чап. Анда эмес актан байке, андан ары улантат. Чап, колду чап, жөн турбастан колду чап. Чап, колду чап. Жөн турбастан колду чап. Мыкы деген ушундай, көлдүн кара ушундай. Чап, колду чап. Мыкы деген ушундай, Сталиндин тушундай. Чап, колду чап. Жөн турбастан колду чап. Сары, сап-сары, солдаттардын аттары. Чап, колду чап. Уланды сорда. Николайдын калпагы, Жамалүйдүн талпагы. Кош келипсиз, Актан байке. Көп эле сураган, анан билбейт бүгүн кандай эфир болорун деличи, өзүм деле мисалы экөөбүз күндө кезигебиз, күндө эле сүйлөшөбүз. Эмнени сүйлөшөрүн билбейт андай. Билбейм. Баарын эле билесиң го мен жөнүндө. Канча балаңар бар эле? Билесиң да мый. Аялыңардын аты ким? Билесиң да мый. Достор, бизде конокто Актан Рыскелдиев болду. Чоң рахмат. Бүттү. Болду, ушул эле келесиңер беле. Эки айлап жалдырагансың Актан байке, келип бериңиз. Тамаша. Отур эмен, а мен гана, шакегим. Вы снимали? Фотосессию? Фотосессия тагып калды. Портмоненин немесинде. Кой, тиги эме. Аз келеме? Ана. Ухи, унтуп каласадым, Үйлөндүңөр, э? Ато муну чечсең бүттү. Де тамаша. Бүгүн эфир мындай ээн эркин, мындайча айтканда. Буга чейин эле баарын айтчумун, ээн эркин болот депчи, анан негизи бүгүн вообще эркин болот да. Каалаган теманы айта берсе болот. Менде Тайкең напрягать этет да. Тайке жабып алчы, качабадык. Бизге келген коноктор айткандай эле үйдөгүдөй кийинет көргөнсүңөр. Жок, кийин кандай үйдөгүдөй кийин жүргөндөрүн билем, бирок Отуруп көргөнсүздөр. жок. Болду, көргөм. Көргөм. Апамдар айтсы да ушу досторун жакшылап карады кетти. Кийин тартып койсуңор болобу? Ана эмесе достор, дагы жолу тос алыңыздар. Көп сөз айткым келет, бирок жоңгадан менин жакшы көргөн байкем Актан Рыскелдиев. Бирок мен беримди көрө элеккен. Жок, чындыгында мына мен үйдө ушундай элемин. Азыр кандай болсом, так эле ушундай. Мына апам берген маасы. Мына, бул баягы. Менен берген гамаш. Гамаш, термобелье. Бүгүн эң кызыгы эртең менен үйдөн чыгып атканда Фирузага айттым да, Фируза, мен мыкын үйүнө конокко барам, эң мыкы шоуга. Мындай үйдөн кийип жүргөнгө кандай кийим кийип алсам болот деп шкафты ачып башын турмап атсам, алдында эле бар дейт. Чылагач болчу мына. Эми ич кийимчен ушундай эле жүрөсүң го үйдөн деп атпайбы. Ошондо уруштум мен. Бул эме сабак болду да магачы экинчи. Аялыңыздан коркосузбу? Жок. Тамаша коркпойм, эмнеге коркмок элем? Эмне урушту деп атсыздар? Мен урушат да, үйдөн дердеңдеп, дырдайып жүрбөй депчи баягы. Ошо.
кандай. Ой, коркпойм. Негизи келген коноктор менен үйдөгүдөй сүйлөшүп, эркин сүйлөшөбүз. Экөөбүз күндө эле үйдөгүдөй, машинедегидей, көчөдөгүдөй, офистегидей дегендей дайыма эле чогуу жүрөбүз. Бүгүн билбейм кандай эфир болот. Башка нерселер сүйлөшөбүзбү, жөн эле отуруп алып, бирөөлөр талкуулайбыз дегендей. Эми бир эле шартым бар менин. Ырдатпай, Анткени мен телевидениеге барамбы, радиого барамбы, дароо эле ырдата беришет да. Анда ырдабасаңар анда өчүр анда алды камераларды, өчүр. Кимге барып күйүтүмдү, кимге барып күнү түнү, кимге барып өтүнөм. Таң чыгыча Болду голомай. Эфир 25 мүнөт болсо жарым ырдап салат. Ырдабайм дейсиң. Токтон албай кеттим, ошон үчүн токтотуп эле. Негизи ырчылар жөнүндө сөз кылсак, эң жактырган ырчыңыз? Атабеков. Эми азыркы замандагы ырчылардан, негизи албетте көп эле ырчылар бар. Бирок Атабеков деп койсун. Бирок Атабеков. Эң жактырган ырчы айым? Жок андай. Жакшырдаган. Жидеш, Жидеш. Нена, Жидеш, Нена жакшырдайт. Азыр мен билишимче, эми кандай билишимче, күндө эле көрүп атпайм. Элемне дейтин жаңы сезон тартып атсыздар, Качан чыгат? Элдерге айтып коелам. Элдерге кызык, аябай комментарийлер жазып атышат. Мыкы шоуну жаап, эң элемне дейтти алып келгилечи, пожалуйста депчи. Жаңы жылга жакын, Кудай буйруса. Азыр Кийинки суроо деп койсо. Элемне дейттин 4-сезонун элдин баары күтүп калышты. Негизи буга чейинки сезондордун ортосунда аралыкта баягы тыныгуу деген болчу. Бирок 1 ай, 2 ай эле да. Мунусунда көбүнчө баягы кино тартып жүрдүк. Анан көбүрөөк эркелеп, жарым жылдан ашып кетти. Элдин баары ойлоп аткан, элемне токтоп калды, бүттү чыкпайды депчи. Анан биз айтып эле келгенбиз негизи, токтой элек. Биз болгону азыр кичине тыныгыбызда жүрөбүз депчи. Ошондон Кудай буйруса жаңы жылга жакын чыгабыз. Эң мыкты сезондордун бири болот деп. Ишенесиңер. Канча айда жазып салдыңар? Жазып элекпиз. Дагы эле жазып атсыздар. Могу болбой калыптыр. Мен куркап кеттир ме. Өзүң жечи муну. Жей алмайм. Мен жебейм мындай. Мен көзүнчө да тиякта. Эмне жөнүндө сүйлөшөлү бүгүн? Мен билбей атам. Эмне айтчу нерсеңер барбы? Бир нерсе элге. Эч нерсе айтпайсыздар. Тойлор болсо чалып койгула. Азыр мен кандайдыр немелерди айтам. Майрамдарды же тойлорду сиз ошол тойду кандай алып бармаксыз? Мындай кыскача. Кантип баштамаксыз, тоско кантип чакырмаксыз дегендей да. Даярбыз, Жөн эле той, мисалы. Жөн эле той башында баштаган. Кол чап турбайсыңар айтып койсун. Бул микрофон болсун. Жемо неме? Ушунча болот. Жок, тиги банан не топ калат экен. Кутмандуу кушак кечиңиздер менен ардактуу айымдар жана мырзалар, ардактуу. Кой тур, могу эфирге кетип калат да туурабы? Элдер билип атат да менин учурашканымды, фишкаларымды. Мен бираз башын эле айтып коелам. Общий деп койсун. Неме кылсар деле болот, импровизация кылсар деле болот. Кутман кеч, урматтуу айымдар жана мырзалар, мынакей бүгүн жаркыраган жаздын жаз деп кое береличи, жаз жакшы болуп атпайбы азыр кыштачы. Жаркыраган жаздын жадыраган күнүндө заңгыраган сонун ресторанда мөлтүрөгөн 2 жаштын Мыктыбектин жана Шыпыргүлдүн үйлөнүп үлпөт тоюна жолугушуп турабыз. Бүгүн бизде маанай жакшы, анткени бүгүн той ээлери бир гана эң жакшы, эң жакын, эң сүйүктүү туугандарды, жакын досторду чакырды. Сиздер бүгүн бактылуусуздар, анткени бүгүнкү тойго келген дарманда, келбеген дарманда бүгүн той ээлери сиздер үчүн сонун шоу программа, сонун нерсе менен даярдап койду. Сиздерден дагы 100% маанай талап кылабыз. Анткени бүгүнкү кечебиз сиздерден көз каранды. Сиздер кандай жакшы отурсаңар, ошондой той өтмөкчү. Мен болсо жөн нерселерге жардам берем. Аты жөнүм Актан Эскелдиев. Биз тойубузду баштайбыз. Жар ыры менен Мыктыбек жана Шыпыргүл, жарды болсо Эрлан Абдраимов айтат. Юху! Корейский годик. 3-бөлүк бүтөйүн деп калды деп коелу. Анда эмес, урматтуу туугандар, өзүңөр билгендей, кыргыздар ушундай тойлордо 3 тамак берет. Эзелтеден Корей бычак эп кармап, бөлүштүргөн устуканды тең салмак. Анда эмесе, кол жаап тосуп алгыла, келе жатат уча табак, ит бармак деп койсун. Иттин темасын улай, иттин туулган күнүнө апаратсыздар. Иттин туулган күнү? Гав-гав, гав-гав-гав, 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 гав-гав. Кожоюну дагы бар ал жакта. Гав-гав. Жана ошондой эле, мынакей ушул иттин кожоюну урматтуу Мыкы. Гав-гав, гав-гав, гав-гав-гав! Миу деп
коесуң. Юу десе той бүтүп калган деп койсо. Африкалык сүннөт той. Уача-ла-ла-ла-ла-ла. Ха да коесуң. Уача-ла-ла. Фучиң да коесуң. Көгүштөрдүн свадьбасы. Көкштөрө свадьбасы? Кудай сактасын, алып барбай эле коюн. Алып барбайсыздар. Жок. Канча акча берсе да. Жок. Не, эгер алып барып калсалар монтип. Урматтуу эки жаш кармашкан колуңар сынып калсын. Урматтуу, жок бакыт эле болчу. Ким десек? Урматтуу Педро менен ким? Эскудеро. Урматтуу Педро менен Энрико. Кармашкан колуңар эртең сынып калсын. Өмүр бою балалуу болбой өткүлө. Эмки жыл ушул убакта ажырашаяк да жолугушалы да койсун. Алдыңарды мал басын, аркаңардан 40 чорок аласыңдар. Де. Жакшы. Достор, эгер той поюңар болуп калса, Актан байкени чакырсаңар, кыргыз тилдүү жакшы алып барат экен. Орусча кыз узатууга чакырбагыла. Анан тиги көгүштөрдүн майрамына жөн эле койгула. Жөн эле койгула. Кудай сактасын. Бул микрофон менен кызматына төпүттү. Ке, жүр жазбайлы? Азыр мон ойноюнчу. Бир аз эле калды. Бол? Жөн. Тибе. Моунун акчап келбейт. Акча алып келет бул. Ана. Билайн Киберлигасы Dota 2 ойыны боюнча 1 миллион сомдук турнир уюштурат. Бул турнирге катталыш үчүн Билайндан ГГ тарифине кошулуп, биздин геймерлер коомуна кош кел. ГГ тарифинде канчалык көп колдонуучу болсо, ошончолук көп турнирлер жана байге фонду болот. Толук маалымат Киберчекит Билайн Чекит KG сайтында. 1 миллиондук оюнга сен да кошул. Бизде бир неме бар. Бат-баттан деген оюн бар. Эгер көрүп калсаңар керек, көрбөй калсаңар керек. Мен суроолорду берем, силер бат-баттан жооп берсеңер. Ооба, жок деп жа. Жок эмес, бир вариант тандашыңар керек да. Элемне дейт же тамашоо? Элемне дейт. Болду, чоң рахмат. Ана кийинки суроого өтөлү. КВМ болбосо ким болуп калмаган элеңер? Актер болмокмун. Апаруучу болмокмун. Режиссер болмокмун. Оператор болмокмун, монтажер болмокмун. Жакшы адам болмок экен деп койсо. Эми азыркы эле нерсенин бар эле болмокмун да, негизичи. КВМ болбосо деле. Анткени мен өзүм билгендей искусство институтун бүтүргөм. Ал жакта. Койду. Не калып эле, типа биринчи болуп аткандай болуп койдум да. Мен ютубта өчүрдүм эле да койсум. Тамаша. Тойдуңарбы тамашоого? Той элексиңер. Дагы ойнойсуңарбы? Ойнойбузбу таш. Ар бир эле КВНчиден сурап көрсөң, сен КВНге тойдуңбу десең, айтышы мүмкүн тойдум депчи. Бирок үйүнө оралып миниатюра жасашат. мүмкүнчүлүк болор менен алар да сахнага чыгып кеткенге даяр да. Анткени бул деген баягы наркотик катары, наркотик сыяктуу. Элдин жанагы колдоосунан, элдин кол чабасынан, элдин күлкүсүнөн сен кадимгидей заряд аласың. Мисалы үчүн акыркы жолу тамашаны ойнободук белең, сен де бармас белең, же жок белең. Не мен ордуман эмди, эгизим жана тиги. Тамашага той элекмин. Чындыгында Европаке да оюндарга чакырса, мен силерди эле кыйнап, бас эле бас, тур эле тур. Жүргүлө бир неме ашар бар деп алдап алып барасыздар. Жүргүлө дагы оштуктар утулуп келели депчи. Чындыгында оштун командалары кыйын, аябай кыйын. Беттеги шрамды кетирейин деген ой барбы? Жок. Беттеги шрам кетет, жүрөктөгү шрам кетпейт деп койсо. Беттеги шрамды кетирейин деген ой жок. Үйдөгү тиги биттерди кетирейин деген ой бар деп койсум. Жок, эми эмнеге бул кантип кетирмек? Антип айтпаган, анатомия жантай дедим. Бул эми баягы кичинекей кезден калган так. Байкеңер менен чабыш менен билишинче. Чабышпай эле. Сабып кеткен деп койсо. Чоң залдын балдары менен келди. Айтып атпайм, кичинекей кезде аябай хулиган болчумун, мусор ыралап жүрчүмүн депчи. Анан жанагы полиэтилен пакетти өрттөсөң, өлөсөң күйөт го. Зып деп бомба чыгат го. Күз көргөн эмес белең ама. Күз көргөн. Байкуш кумурскаларды өрттөп, бомбардировка кылып, мыякка зып деп атсам, байкем бияктан зыбылдап атыптыр да, зып депчи. Адам бирөө мени чакырып экенде мындайдан бурула калсам, бияктагы мондай пакет жабышып калган да мындайчы. Байкем чочуп кетип, мен кыйкырып да, ай, байкем мондай алып туруп темир менен бетке бир чаптып эле могал. Чочуп кетип, сыйрып ийгенде ушундай, точно ушундай, ушул бойдон так калып калган. Анан үйгө барып, мен жакшынып коркуп үйдөйлөрдөн. Үйгө барып, анан көрсө алар, эчтеке деле деген эмес, мени көрүп, бул так чоңойгондо кетет. Коркпо кетет. Анан мен ошондо коркуп, эмнеден корком дебейсиңби?
ошол бойдон красавчик болбой каламбы депчи. Анан ошол бойдон так кетпей калды, ошол бойдон калды, ошол бойдон эле красавчик болбой калдым ошо. Азыркы оюн мындай бул кутучанын ичинде тамашанын башталыштары жазылган. Алып чыгып, аягын ар кандай варианттар менен чисто импровизация болот да. Буяга эмне керек экен да кичине? Й тамгасына тили келбеген адамдын Й? тамга тили келбеген адамдын марамы жакшы өттү деп коет. Марамыбы? Й тамгага көрсөң? Й тамгасына тил келбеген адам уйду у дейт. Койду ко дейт. Буй нерде бу дейт. Устукан жок болгон тойдо Мирбек Атабеков той берди деп коюш. Устукан жок өттү той. Ошондой болду. Экинчи тамак фиркаделикке. Жок. Устукан жок болгон тойдо официанттар жөн эле монтип басып кетишти деп коюш. Устукан жок тойдо ыйга тил келбеген чоң ата ху с вами деп кетип калды коюш. Келесі. Койду кайтара албаган ит ээсин жумшады деп коюш. Койду кайтара албаган ит. Койду кайтара албаган ит, койду кайтара албаган ит болуп калды. Жок, койду кайтара албаган ит эле болду десең кичине. Койду кайтара албаган Ит эле болду. Койду кайтара албаган ит мен негизи туризмди өткөм деп айтты деп коюш. Жок, кой кайтара албаган ит, айё, мен кой кайтара албай турбайм деп агасын өлүп алды деп коюш. Кой кайтара албаган ит, шарды эле шайт окшойм деп коюш. Кой кайтара албаган ит балкондо чоңойт тур. Кой кайтара албаган ит Наташа эжени ээрчип жүрөт деп коюш. Кой кайтара албаган ит, кой деди дагы кетип калды. Бир буту чоң депутаттын бир буту чоң депутаттын чөнтөгүнө көбүрөөк батат деп коюш. Ошол жактагы чөнтөгүнө көбүрөөк батат. Бир буту чоң депутат ак үйгө кирип атканда кантип эле Жок, чайпай берди. бир буту чоң депутат газды катып басат деп коюш. Бир буту чоң депутат ланганы көп тепкен. Анан бияка кыр ачып кеткен, буту чоңойп кеткен деп коюш. Не, бир буту чоң депутат Болбай калды. болбой калды. Варианттар чыгып кетти окшойт. Что, где, когда берүүсү баткене тартылса? Катышуучулар что, где и когда деп жүрүшүн. Что, где, когда берүүсү нарында тартылса, оюндун аягында оюнчуларга устукан тартылмак. Де. Не. Что, где, когда берүүсү баткене тартылса, музыкалдык паузанын ордуна музыкалык ордуна өрүк-зарга гүл айтып келе деп айттым. Көлдө жираф пайда болсо. Көлдө жираф пайда болсо хаха болмок. Көлдө жираф пайда болсо чын эле хаха болмок. Көлдө жираф пайда болсо местналар алып туруп аны прокатка көрмөк деген сүрөккө түшкөнгө. Не, көлдө жираф пайда болсо аны айтат. Неме, сууну бойлоп келчи десе, моюндан эле келет экен деп. Көлдө жираф пайда болсо аны эшекке боеп туруп зебра деп сатышмак. Зебра просто кичине мойну узунураак белчи. Көлдө жираф пайда болсо, аны местналар алмактагы мойнуна баллондор илип туруп сатмак. Ондай. Көлдө жираф пайда болсо, местналар, чында көргөн турбайбыз дейт. Жок. Көлдө жираф пайда болсо, аны карап туруп, күндө жүрөт деп коймок. Ладно. Кеттик, Добурдун резюмесинде зодиак белгиси бобур деп коюшмун. Добурдун резюмеси. Жок. Добурдун резюмеси чүп деп башталат деп коюшмун. Добурдун резюмесинде рифма жетишпей калды. Добурдун резюмесинде бийле деген сөз 85 жолу кездешет. Гел бийле. Добурдун резюмесинде банясы бар деп жазылган деп коюш. Кыргыз авиалиниясына жаңы каттам Лейлек Бишкек. Если что, такси менен эле кетебиз. Жок.
Кыргыз авиалиниясында жаңы каттам. Лейлек Бишкек. Не кыласың Лейлекти? Алып кетем Бишкекке. Көздөрүңдөн байланам карындашым. Вай. Кыргыз жаңы авиалиниясы Лейлек Бишкек. Кыргыз авиалиниясы Лейлек Бишкек. Буй. Кыргыз авиалиниясы Лейлек Бишкек. Буй. Сиздер менен капитан, борттун капитаны Бакчар Токторовду. Тиштери түшүп калган карышкыр. Тиштери түшүп калган карышкыр. Койдун мойнуна засос калтырып кетти деп. Койлордун мойнундарына засос калтырып кетти. Тиштери түшүп калган карышкыр. Тиштери түшүп калган Өлө сорушат да койдум. Ошол эле тема кайды. Тиштери түшүп калган карышкыр. Рустамга барып неме брекет койдуруп алып турдук койсун. Стоматолог Рустам кайрылуу кыздар деп койдум. Тиштери түшүп калган карышкыр. Тиши жок карышкырдын койдум менен иши жок деп койдум. Байкалды. Ой. Тиштери жок карышкыр барбарис соруп жатат. Жок. Тиштери жок карышкыр барбаскерлер разы деп койдум. Чупа-чупска деле разы. Тиштери жок карышкыр, Сөйөктү мүлжүбөй жалап коет деп койдум. Тиштери жок карышкыр койду жалап жейт. Жалап туруп кое берет деп койдум. Жалап туруп. Мен жаш болгонумда деп койду. 2 жыл мурун кескениңде нике кыйып туруп жеп таштамак деп койду. Бир көзү көрбөгөн ГАИ кызматкери. Анча-мынча штрафтарга көз жумуп коет деп койду. Анча-мынча нарушенияларга көз жумуп коет. Көрүүсү начар гаишник ортого чыгып, өтө деп коет. Көрүүсү начар гаишник жанындагы гаишниктердин неме взятка алса көрө албайт деп койду. Көрүүсү начар гаишник пара алганда кээде 20 сом алат, кээде 50 сом алат, билбей калат деп койду. Иши кылып билбей калат. Канча алган билбей калат. Көрүүсү начар гаишник бир күнү балта менен тосуп турдук. Зрениесі начар наушник үйден шығыққанда палканың алдында колбасаны көтеріп шығып қалдырды. Саликтің колбасасында қойды. Достор, Азамат Байматов менен болгон конкурстун жеңүүчүсүн айта кетсек, Кымбатбек Сатылганов деген көрөрманыбыз, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ал эми Алмаш Адаев менен болгон конкурстун жеңүүчүсү Айдайка Исаева 99 деген көрөрманыбыз. Сиздерди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Белегиңерди келип алып кетсеңер болот. Каналга жазылганды унутпагыла, комментарий калтыргыла, лайк баскыла, коңгуроonu басып койгула, бияктан биз силерди сүйөбүз. Самара Каримова менен бир конфликт болуп кетти, бираз. Конфликт болгон эмес. Конфликт болгон эмес деп болгон эмес. Негатив болуп атпайсызбы? Значит, бир нерсе болгон. Конфликт болгон эмес. Жөн эле мындай өзүңөрдөн Болгон эмес. Не силер конфликт дейсизби? Болду да там да койсун. Самара Болду да койсун. Самара Каримова менен бираз неме жана миллиондук той бергенне бираз сын тагып жазыпсыңар. Ошондон кийин кезиктиңерби, эмне болду? Сын тагып эмес, ал мындай болгондо. Самара Каримованын баягы чыгармачыл адам катары сыйлайм. Ушул күнгө чейин канча клип тартыптыр, канча ырларды чыгарыптыр дегендей. Бир ордуна туруп калган жок да. Ырларын чындыгында мындай сүйүп деле укпайм. Бирлерин билем. Мен дүйнөнү апам менен таанысам, мен апамды көйнөгүнөн тааныгам. Тири болчу көйнөгүнүн гүлдөрү. Билеткен эмне койсун. Көргөн сайын Кандайдыр айтканды койсун. Кыскасы мындай болду. Мен ал негизи Самара Каримованын өзүнө же чыгармачылыгына же баягы жүрүш турушуна сын таккан эмесмин. Ал мен ишим да жок. Мага баары чындыгында. Болгону мен жанагы ашыкча ысырапкерчиликти жөн эле койбой ушул 1 миллион үчүн той өткөргөн. Жана башына айтып өтпөдүм. Instagram деген бул баягы өзүбүз жасаган нерсе эмес да. Америкада бирөө чыгарып койсо, аны Instagram биз багы подписчик чогултуп алып, анан Instagram меники миллион деген туура эмес да чындыгындачы. Instagram эртең күн жабылып калса бүттү. Ал той жөн эле болгон да, мисалы. Борчикте болуп калган, мындай эле болсо. Анан мен баягы ашыкча ысырап болгон үчүн ошон үчүн эле күйгөм. Ушунун не кереги бар? Элдер баягы үйлөнүп той бере албай атса, элдер жөнөкөй той бере албай атса, ушундай тойдун не кереги бар деп жөн эле ысырапкерчилигине анан жана ошондой тойду кылбай эле койбойбу деген ниет менен айткам да.
Анан аны баягы түшүнгөндөр түшүндү. Адактан азаматсың, ооба, ысырапкерчилик бул туура эмес болду. Түшүнбөгөндөр мен ошол жерден жеп көмүп салды да. Кезигип эч нерсе деген жокпу, жазган жокпу же? Жок, мен азыр ал Инстаграмда мен блокко салып салган. Ошол кезиккен деле эмеспиз. Эми кезиккенде эмне деме керек? Мен мисалы үчүн эмеден Шахзодан концертинде кезиккендей болдук, бирок кезиккенде мен аны буга чейин тааныбасам, буга чейин таанышпасам, Кезгенде болдук, качып бараткан. эми кандай десем баягы. Мисалы үчүн экөөбүз уруша кетсек болсок, мисалы үчүн уруша кетсек, кезиккенде эмне демекчибиз? Экөөбүз бири-бирибизди көрүп учурашып эле кеткенбиз, мисалы үчүн, туурабы? Же болбосо баягы эми экөөбүз Кудай анын ары кылсын дегендей кечирим сурашып коюшубуз мүмкүн. Бирок буга чейин Самара Каримова менен тааныш болбогондуктан, ал менен расмий түрдө таанышпагандыктан, сүйлөшпөгөндүктөн, буга чейин эч кандай жерде баягы чогуу жүрбөгөндүктөн, аны бет алыман чыгып калсам мен аны учурашпайм деле ал мененчи. Эми кандай десем? Түшүнүп атасың мени? Understand me? Кабай. Анан кийин Аманбайке айтып калды, Аман Ибраев. Негизи Самара пландаган эмес, ал деген кызынын тою эле, негизи той өткөрмөк экен. Негизи. Өзүнүн туулган күнү эле, эсте да жок. Ошондой той өткөрөлү деп бизди чакырган дейт. Негизи коноктор чакырылган дейт да. Болгону биз ошол күнү түнү миллион болуп кетти, биз сюрприз кылалы деп жанагындай баннер чыгарып, торт чыгарып, биз майрамда куттуктап барганбыз дейт да. Самара анын баарын кылып айтып болчу дейт да. Түшүндүңбү? Самара Каримова аны кылып айтып болчу экен. Анан эле баягы жанында жүргөн достору, ошо шоу бизнестегилер, эми болору болду, давай тойлоп салалы деп, анан ошондо тойго айланып кеткен. Инстаграмда көп неме реклама киресиз. Анан азыр биякта ар кандай заттар бар, кээ бирөө Буюмдар, продукция. жылы жандуу нерселер бар дегендей. Омей? Ошону дароо эле бат-баттан реклама кылып турушуңуз керек. Сизде Инстаграмда билгендей 15 эле секунд бар. Сторис. Даярбыз, а? Меттик. Эң биринчи эле. Бул эмне? Бул клей. Урматтуу айымдар жана мырзалар, айрыкча жаштар, жаш жубайлар, эгерде сиздердин колдоруңуздар чапташып калсын десеңиздер, сонун клейге чаптайсыңар, колго чаптайсыңар, өмүр бою түбөлүк болосуңар. Сонун клей стик деген компаниядан. Кайталамай жок, кийинкиси. Парик. Урматтуу достор, туугандар, эгерде кимдин баш бит деп кетсе, башыңарды лысый кыласыңар да, мондай сонун парик кийип аласыңар. Ошондо бул биттин рекламасы же париктин рекламасы өзүм да билбей калдым деп коюшум. Не бул? Тара-та-та-тара-та-та-та-та. Урматтуу туугандар, сонун реклама. Эгерде ким мунун ичинде эмне бар экенин билгиңер келсе, анда экранды өйдө көтөрүлөт деп коюшум. Мунун ичинде таш балекет жок. Улан тобу 2008 тартуулайт. Эң мыкты ырлар жыйнагы. Бул жерде Өкпөм Сапарулу, Мирбек Атабеков, Талгатбек Дүйшөбаев, ушул сыяктуу бардык эч тааныбаган адамдардын баары бир ушундай сонун жыйнакта, сонун CD диск, CD эмес, DVD диск сиздер үчүн жыйналган клиптер. Ошол Улан тобу 2008. Эксклюзив, аягында эротика бар деп коюшум. Урматтуу туугандар, айрыкча эркектер, эгерде үйгө кечигип барсаңар, аялыңар бетиңи тутуп атса, могу тырмагыңызды берип койгола, тырмактарын алып салгыла. Тута албай калат. Урматтуу туугандар, эң мыкты шоуга келгиле, эң мыкты шоу экранды өйдө көтөргүлө. Урматтуу достор, Салихтен колбаса. Бул колбасалар эң мыкты колбасалар. Кыргызстандын бардык жайлоолорунда сонун бактылуу өмүр сүрүп келген уйлардын жана койлордун жана аттардын, жылкылардын сонун сип-свежий эттеринен жасалган колбаса. Эгерде ушундай колбасаны алгыңыз келсе, анда экранды өйдө көтөрүңүз. Монтип деп коюшум. Салих колбаса азыктары сиздер үчүн ар дайым даамдуу. Барыбыздын башыбыздан көп эле нерсе өткөн, бир нерсе болгон, бир нерсе боло элек дегендей, бул суроо жооптун аты болгон же болгон эмес. Силер болгон же болгон эмес деп айтасыздар. Туулган күндө кыздар балдар болуп үйдө тосконбуз. Болгон эмес. Көчөдөн акча урдаганбыз. Болгон эмес. Байкеңерден таяк жедиңер беле? Болгон. Кыргызстандан кетип башка өлкөгө жашап калгыңыз келди беле? Болгон эмес. Кино үчүн ыйладыңар беле? Болгон. Лев деген кино. Дев Патель тартылган.
немесин ата энесин жоготуп кийин табат. Роль талашкан күндөр болду эле. болгон Кыз талашкан күндөр болду эле. болгон эмес. Кыз үчүн роль талашкан күндөр болду эле. Эмес болгон да койсуң. Болгон эмес. Төшөккө тийген болду эле. Болгон. Кокусунан осуруп алган болду эле. Болгон. Кокусунан осуруп алган төшөккө тийген болду эле. Жок, болгон эмес. Чучулган болгон да койсуң. Байпак жамаган болду эле. Болгон. Жыртык ботинке кийген болду эле. Болгон. Азыркыга чейин жыртык ботинке кийгем. Кокусунан сөгүнүп алган. Болгон. Кокусунан эмес сөгүнүп алган. Болгон. Болгон дейм. Туура эмес шоуга келип алып болгон же болгон эмес деген болду эле. Болгон эмес, туура эле шоуларга барып жүрөм. Болду, чоң рахмат. Анан соңунда биздин келген коноктор биздин көрүүчүлөргө белек таштайт. Анын алдында биздин өнөктөшүбүз Салих компаниясынан сизге атайын жаңы жылдык белек. Үйдө жеңеме, Жантайга, Анатайга мындай сонун колбасалар, сосискалар бүт бар да. Ушу бир жума продукт алып барып койсо. Халалбы? Халал. Кел алып келейин деп койсуң. Эң негизгиси халал. Салих халал союзная дейт, деревенская. Мен негизи тамакка аябай кылдаттык мамиле кылам. Халал болбосо мен качып кетем да. Сочиге барганда, Москвага барганда мен өзүңөр билгендей бири гана помидор бадыраң, жумуртка жеп калган күндөрдү өзүм деле көрбөдүм беле. Көрбөдүм беле? Анын аягында ачык болгондо билесиңер да койсуң. Келген коноктор дагы биздин көрөрмандарга белек таштайт. Жана үйдөн чыгып атканда келинчегиме айткам, мен мыкы шоуга барам. Мага бир белек даярдап кой. Негизи үйдө белектер көп. Атайын алып койгон белектер бар, мага келген белектер бар. Ошолордун бирөөсүн даярдап кой дегем. Не даярдап койгондорун билбейм, мен унутуп кетип калыптырмын шашып. Анда барына неме болсун? Ооба, берем. Сюрприз болсун, жаңы жыл алдында мындай сюрприз жакшы го, мындай белек таштаң ичинде эмне бар экен деп. Актан байкен нас кийет деп койсун. Ким билет кандай белек, анан ушул белекти утуп алам десеңиздер, Актан байке баарыбыз билгендей көп проектлерге катышкан, ой тобу, ак терек, көк терек, жаңы кыргыздар, эски кыргыздар, элемне дейт, Элемне жейт. Фируза мемди жейт, Анатайга тамак бериш керек. Тамаша, ушулардын кээ бирөөсү чын эле проектлер болгон. Кийинки проект кандай проектиге катышат, же болбосо кандай проектти ачат деген эң оригиналдуу вариантка белек беребиз, сөзсүз. Балким проект тартып калабыз. Балким чын эле тартып калабыз. Ооба. Эл ичи өнөргенчи, до новой встречи. Бүттү. Менин атым Мыктыбек Мукаев, эң мыкты шоу, чоң рахмат. Бүттү? Бүттү. Тамак бербейсиңерби? Жой, бул жөн эле передачада ошондой. Үйгө чакырып алып тамак бербей кетип атасың, Же мандарин беле? Мандарин. Мына тамак. Мыкты эң мыкты шоу, эң мыкты шоу, мыкты эң мыкты шоу, шаң менен өтүп жашоо, мыкты эң мыкты шоу, эң мыкты шоу, мыкты эң мыкты шоу, шаң менен өтүп жашоо. Биздин конок болуп кет, мыкты турт суроолоруң бер, сырдашалы жылуу маек куруп жазып жер. Биздин конок болуп көр, сүйүнөт жан дүйнөң өзү, бизде жалгыз чындык сөз, жалганды өзүңдөн бөл. Мыкты эң мыкты шоу, эң мыкты шоу, шаң менен өтүп жашоо, бал менен өтүп жашоо. Чын жүрөктөн сырдашуулар, бирге жетебиз ашууга, кызыктуу дүйнөгө кирип келген конок сырдашуу.